لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүткүл аламды жараткан, мейірімдүү жана райымдуу болгон Алла Таалага бүткүл мактоолор болсун. Бүткүл аламга рахмат болуп келген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар жана саламдар болсун. Жана ушул акыркы пайгамбарыбыздын динин бизге жетишине себепкер болгон бүткүл инсандардан Алла Таалам ыраазы болуп, алардын кылган жакшылыктарыны Алла Таала кабыл кылып, өзү ваада кылган бейишиден орун берсин. Бүгүнкү жума баяныбыз Амир маруф ва нахи мункар жөнүндө болот. Амир маруф деген, нахи мункар деген мааниси эмне? Биринчи маанисине токтолсок. Андан кийин ошол теманы кененирээк айтып кетсек. Маруф деген эмне? Амир деген буйруу деген. Хазрети Лукман Хаким өзүнүн уулуна айтып атат: "Ва'мур бил маруф ва нха анил мункар" деп. Кур'ан-ы Каримде Лукман Хаким өзүнүн уулуна эмне деп атат? Жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтаргын дейт. Маруф деген өзүнүн мааниси таанылган деген мааниде. Таанылган. Сиз бир инсанды таанысаңыз, ошого кайрыласыз. Тааныймын дейсиз. Мункар деген, таанылбаган деген мааниде. Эмне үчүн Алла Таала жакшы иштерди маруф деп койду? Таанылган нерсе бул. Мункар таанылбаган нерсе. Жаман иштер, күнөө иштер бул таанылбаган иштер деп Алла Таала өзүнүн улуу Кур'ан-ы Карим китебинде эмне үчүн ушундай деп айтып атат. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан өзүнүн көптөгөн хадистеринде ушул нерсени көп өзүнүн үммөтүнө, сахабаларына айтып өткөн. Жакшылыкка буйругула, жамандыктан тыйгыла деп. Же болбосо жакшы амалдарды аткаргыла, жаман амалдан тыйылгыла деп. Бирок араб тилинде эмне үчүн жакшы амалдарга бир сөз менен маруф, таанылган деп атап койду. Жаман иштердин бүт баарын, күнөөлөрдүн бүт баарыны бир сөз менен айтканда мункар деп атап койду. Таанылган эмес деп. Бирөөсү таанылуу, экинчиси таанылган эмес иштер деп. Бул чоң хикматы бар. Алла Тааланын Хаким деген сыпаты бар. Хаким болгон зат ар бир айткан сөзүндө, ар бир айткан тамгасында, ар бирөөндө бир хикмат бар. Эмне үчүн Алла Таала жакшы иштерди маруф, таанылган, таанылуу иштер деп, жаман, күнөө иштерди таанылбаган, жатын, чочун иштер деп Кур'ан-ы Каримде айтып атат. Токтолуп карасак, Алла Таала бүткүл инсандарды аламыл зарда, аламыл мисак деп коебуз. Бүткүл адам балдарыны, адам атанын артыдан чыгарып туруп, жаратып, ошол жерде айткан: "Аласту бироббикум" деп. Мен силердин жаратуучуңар эмесминби деген. Ошондо бүткүл инсандар, адам атадан баштап акыркы инсанга чейин бүт баарыбыз ошол ааламда айтканбыз колу бала деп. Бул Кур'ан-ы Каримде келген аят. Ооба, сен биздин жаратуучубуз, сен биздин Раббыбыз деп баарыбыз ыйман келтиргенбиз Кудайга. Ошол жерде жараткан Кудай дагы жөн эле бул дүйнөгө жаратып койбостон, эмне кылып жаратты бизди? Фа алхамаха фужураха ва тaqwaha дейт. Мунун мааниси Алла Таала ар бир инсанды жаратканда жакшы иш эмне, жаман иш эмне, ошону таанытып, сиз менен биздин жүрөгүбүзгө илхам кылып салып жаратып койгон.
Ошондуктан бул дүйнөгө келген ар бир инсан жакшы иш, сооптуу иш анын табиятына дал келет. Табиятына дал келет. Адам баласынын табияты жаралганда ошентип жаралып калдык. Жакшы сөздү бирөө сүйлөсө, ушунчалык жакшы көрөбүз, сүйөбүз ошол кишини. Эгерде бир киши сизге жакшылык кылып койгон болсо, сиз кааласаңыз, каалабасаңыз ошол кишини жакшы көрүп калып атабыз. Эмне үчүн? Себеби аны сиздин табиятыңыз, сиздин фитратыңыз ошол жакшы амалды тааныйт. Ага каршы эмес. Адилеттүүлүктү карап турсаңыз, үйүңүзгө барганда, жума намаздан барганда, үйүңүздө 2 балаңыз болсо, 4 жаш, 5 жаштагы балдарыңыз болсо, бирөөсүнө 2 алма берип, экинчисине 1 алма берип койсоңуз, жанагы 1 алма алган кичинекей балаңыз ыйлап чыгат. 1 алманы сизге кайра ыргытат. Таң каласыз. Эмне болду десеңиз, жанагы кичинекей бала, 3 жаш, 4 жаштагы бала сизге айта албайт адилеттүүлүк кайда кетти деп. Бирок ыйлап ошол нерсени түшүндүрөт. Эмне үчүн байкеме 2 алма берип, мага 1 алма берип койдуң деп. Адилеттүүлүк кайда кетти деп сизге ыйлап түшүндүрөт. Сиз ошону билесиз. Билип, базардан эмне кыласыз? 2 алма буга алсаңыз, 2 алманы тиге алып барып бересиз. Кичинекей эле жаш бала ошону түшүнүп атат. Ал жаш бала ушул мечитке келип, медресеге келип, же мектепке барып, адилеттүүлүк эмне экенин үйрөндүбү? Ким үйрөттү ага? Же сиз үйрөттүңүз адилеттүүлүк деген мындай деп? Эч ким үйрөткөн жок. Аны ким үйрөтүп койгон? Ал ааламда эле Алла Таала үйрөтүп бул дүйнөгө жөнөтүп койгон. Ошондуктан жанагы кичинекей жаш бала адилеттүүлүк эмне экенин кичинекейден баштап билет. Тааныйт аны. Ошон үчүн Алла Таала бул маруф иш деп атат. Маруфка буйур, адилеттүүлүккө буйур инсандарды дейт. Тааныйсың бул нерсени. Кичинекей бала дагы 2 жаш, 3 жаштагы бала дагы эмне кылат? Тааныйт ошол нерсени. Ачуун келип койсо, ошону дагы бала тааныйт. Бирок ачуун келгенде бала эмне кылат аны? Түртөт артка. Ачуун келбесин мага дейт. Апасына айтат, атасына айтат. Эмне үчүн? Себеби ал балага жат нерсе. Таанылбаган нерсе ал нерсе. Жок, бул нерсе мага кереги жок дейт. Үйүңүздү бирөө каккылап калса, сиз эмне дейсиз? Балам мени жок деп койчу дейсиз. Үйдө отурасыз, кичинекей балаңызга айтасыз. Үйдө эч ким жок, балаңызга айтасыз. Эшикти ачып мени жок деп койчу дейсиз. Дегениңизде бала эмне кылат? Калп айттырып атасыз балага. Бала эшикти ачат дагы, атам жок деп кой деди дейт. Атам жок деп кой деди деп айтат. Үйдө олтурган учуруңузда. Эмне үчүн? Бул калп сүйлөө тиги балага таанымал нерсе эмес, тааныш эмес ал үчүн. Ошон үчүн ал нерсени мункар дейт. Кайтарат артка каратып. Жок дейт. Менин табиятым, менин жаратылышым таза дейт. Ошондуктан мункар деген таанылбаган нерсе, тыйылган нерсе. Ал нерсенен жаш, татынакай, таза болгон уул кызыңыз эмне кылат? Түртөт артка карат. Жок дейт. Бул нерсе туура эмес нерсе дейт. Бирок биз ошого карабастан балабызды акырын ошентип барып калп сүйлөгөнгө ата-энеси өз себепкер болобуз. Ата менен апа дагы урушуп кетсе, кичинекей бала чырылдап ыйлайт. Эмне үчүн ал? Ким үйрөттү ага урушуп кеткен жаман деп? Окуудан үйрөттү, окууга барган жок, 3 жаш, 4 жаштагы бала ыйлап атат. 2 жаштагы бала ыйлап атат. Эмне үчүн ыйлайт ал? Себеби аны Алла Таала ошентип жараткан. Ар бир инсан таза фитраты менен, таза жаратылыш менен жаралат бул дүйнөгө. Ал бала ыйлайт. Бул мункар деп. Бул таанылбаган нерсе, менин табиятыма дал келбеген нерсе дейт. Муну жок кыл дейт. Ыйлайт. Токто урушпагыла дейт. Улам мага карабастан ата-эне уруша берсе, аягы барып баладан ошол нерсеге көнүп калат. Адат кылып калат. Ошол себептен Алла Таала айтып атат, эмне? Жакшылыкка буйур, жамандыктан тыйгыла деп. Эмне үчүн маруф деп айтып койду? Бүткүл жакшы иштер маруф, таанылган,
жаман иштерди таанылган эмес деп. Себеби бүткүл таанылган жакшы иштердин бүт баары адамдын табиятына дал келип, адамдын табияты ошол нерсени тааныйт. Ооба дейт. Адилеттүүлүк жакшы дейт, сүйөм дейт, кичпейилдүүлүк жакшы дейт, кечиримдүүлүк жакшы дейт. А бирок текеберлик, жанагындай калп сүйлөө, ушуга окшогон бүт баарыны сиздин табиятыңыз, таза табиятыңыз түртөт артка. Жок дейт, тааныбайм бул нерсени дейт. Биринчи жолу эгерде тамеки чеккен инсан болсо, тамеки тарткан инсан болсо, эмне болот? Жөтөлөт. Башкача болуп кетет. Эмне үчүн? Себеби аны тарткан учурда сиздин табиятыңыз, жаратылышыңыз ал нерсеге тааныш эмес. Ал нерсени түртөр сизге каратып. Жөтөлөт. Какап кетесиз. Бирок ошого карабастан улам чексеңиз, жанагы табияттын үстүнү, таза табияттын үстүнү түтү менен жаап саласыз. Андан кийин табият ал нерсеге күчү жетпей түртө албай калат. Же болбосо биринчи жолу калп сүйлөгөн инсан болсо, жаш бала дагы эгер башында калп сүйлөсө, эмне болот? Бети кызарып, атене бат эле билип алабыз, калп сүйлөп атканына. Көзү ойноктоп, беттери кызарып калат. Эмне үчүн? Себеби анын табиятына дал келбеген, тааныш эмес болуп атат. Таанылган амал болгондо аны унчпастан түз сиздин табиятыңыз кабыл кылат эле. Ошондуктан Алла Таала бүткүл жакшы иштерди эмне деп койду? Маруф. Таанылган, сиздин табиятыңа, жаратылышыңа таанылган иштер. Мункар, жаман иштен бүт баарын мункар деп койду, себеби аны тааныбайсыз. Сизге эч бир дал келбей сиздин жаратылышыңызга. Ошол себептен биз өзүбүздүн табиятыбызга, өзүбүздүн жаратылышыбызга, өзүбүздүн таза затыбызга эч качан кыянат кылбашыбыз керек. Кудай Таала кандай жакшы, таза жараткан болсо, ошентип таза жашап, таза мамиледе болуп, бул дүйнөдөн өтүшүбүз керек. Өткөн жумада биз айтканбыз, бүткүл амалдарды Алла үчүн жасайлы деп. Алла үчүн. 24 саат амалыбызды бүт баарын Алла үчүн деп атап коелу деп. Эмне үчүн Алла үчүн деп айтканыбызды айтканбыз. Эгерде биз бүткүл амалыбызды Алла үчүн аткардым десек, ошол амалыбыз биздин пайдабызга болот. Эгерде жакшы кылган амалыбыздын бүт баарыны Кудай үчүн дебесеңиз, ал амалдын пайдасы сизге болбой калат. Ушул жамааттан таксырлардын бирөөсү суроо берип атат. Эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат? Оң колуң берген садаканы сол колуң билбей калсын деп. Мунун мааниси эмне? Эмне үчүн пайгамбарыбыз динде ушул нерсени айтып атат? Оң колуң берген садаканы сол колуң билбей калсын деген. Максат эмне дейт? Эмне үчүн ушунчалык? Себеби биз айтабыз, сен жакшылык кылганда, садака кылганда, анын пайдасы сенин өзүң үчүн. Кудай үчүн же башка бирөө үчүн эмес. Ал биринчи садаканын пайдасы өзүң үчүн. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ас-садакату таруддул балая" дейт. Садака берүү бул балейлерден куткарат сени. Балейлерден алыстатат, балейлерден сактайт дейт. Эми кандай садака мени балейден куткарат деген суроо болот. Көптөгөн садаканы беребиз, бирок көп жолдан балейге учурап калган учурларыбыз болуп атат. Эмне үчүн? Себеби жанагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан хадиске амал кылбай атабыз. Алла Таала айтып аткан аяттарга амал кылбай атабыз садака берген учурда. Садака берген учурда пайгамбарыбыз айтып атат: "Оң колуң берген нерсени сол колуң билбей калсын" дейт. Мунун мааниси, сен башка бирөөгө жакшы кылып аткан учурда эч качан ал кишиден ошол кылган жакшылыктын соогуну, аны кайра сага келүүсүнү эч качан күтпөгүң. Болду. Ушундай деңгээлде болушубуз керек. Сиз бир таксырга 1000 сом бердиңизби Алла жолунда? Болду. Ал жөнүндө эч качан ойлонбошуңуз керек. Күтпөшүңүз керек, эч нерсе күтпөшүңүз керек. Ушундай бердиңиз болду. Жол башка нерсени ойлоп кетишиңиз керек. 1000 сом берип турайын азыр. Эртең күнү мен башыма дагы бир кыйынчылык келип калса сурасам берет ушул киши. Ошондуктан берип турайын азыр
деген ой кетип калбаш керек. Же 1000 сом берип турайын, беришем деп ойлосун. Же дагы башка деп, ушуга окшон ой кетти, анда бул садакаңыз жанагы пайгамбар айткан таруддул балая болбойт. Алла Таала айтып атат: "Сен бир гана менден үмүт эт" дейт. Соопту, жакшылык амал кылдыңмы, анын соогуну, анын жакшылыгыны бир гана менден үмүт эт дейт. Себеби менмин дейт, эч нерсеге муктаж болгон бир эле зат менмин дейт. Силердин бүт баарыңар инсандар муктажсыңар дейт. Адамдан үмүт еттиңиз, берген садакаңызды, берген жакшылыгыңызды, бир тууганыңызга, кошуңузга кылган садака, жакшылыкты үмүт этип койсоңуз, ал нерсе эртең күнү сизге жакшылык алып келип бере албайт. Эгерде сиз берип туруп үмүт этсеңиз, эртең күнү бул да мага жакшылык кылат деп үмүт этип койсоңуз, бир жакшылык кылып, мүмкүн ал инсан эртеси күнү сиздин кылган жакшылыгыңызды унутуп коет. Унутуп койгондон кийин сиз анан баштайсыз. Кечээ эле мен буга жардам бердим эле, бүгүн мага жардам бербей, монтип кетти, тигинтип кетти деп артынан сүйлөп, жанагы кылган жакшылыгыңызды жокко чыгарасыз. Аны менен душман болосуз. Алла Таала эч качан мындай нерсени каалабайт. Bir insanга жакшылык кылдыңмы, болду. Ошол инсан менен дайыма сен жакшы болууңду каалайт. Бир жакшылык кылып коюп, анын артынан үмүт этип, жанагы жакшы болгон досуңдан алыстап кетүүнү, жакшы болгон тууганыңдан алыстап кетүүнү эч качан Кудай каалабайт. Ошондуктан бүткүл инсандар ар бир жакшылыкты кылганыбызда ушундай болушубуз керек. Дагы бир айтып кете турган нерсе, эмне үчүн биздин дуабыз кабыл болбойт? Көптөгөн дуаларды кабыл кылабыз, айтабыз. Бирок кээде кабыл болот ал дуабыз. Бирок кээде кабыл болбой калып атат. Мүмкүн көпчүлүк учурда кабыл болбой жаткандыр. Көпчүлүк инсандын дуасы көпчүлүк учурда кабыл болбой атат. Мүмкүн арабызда канчалган таква инсандар болсо, көпчүлүк учурда дуасы кабыл болуп, анын таасирини, анын пайдасын да көрүп аткан инсандар жок эмес. Бирок кээде суроо болот. Алла Таала дуа кылсаң дуаңды кабыл кылам деген пайгамбарыбыз айткан дуа кылгыла деп, дуа кылып атам таксыр. Ишим оңолбой атат го. Дуа кылып атам, перзентим жок, перзенттүү боло албай атам. Уулум жок, уулдуу боло албай атам. Машинем жок, машинелүү боло албай атам. Же үйүм жок, үйлүү боло албай жатам дегендер аз эмес. Эмне үчүн ушундай? Эмне үчүн биз дуа кылабыз, ибадат кылабыз, бирок Алладан бизге жооп келбей жатат. Бул сиз менен бизге болгон бир чоң суроо болушу мүмкүн. Алла Таала өзүнүн улуу Кур'ан-ы Карим китебинде эмне дейт? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. Эгерде менин пендем дейт, менин пендем, менин кулум, менден сураса дейт. Уджибу да'вата да'i дейт. Дуа кылган кишинин дуасын сөз түрдө кабыл кылам дейт. Эч бир шеги жок, дуа кылган кишинин дуасын кабыл кылам дейт. Сиз менен бизди жараткан жаратуучу эмне дейт? Эгерде менин пендем дейт, менден сураса дейт, мен сөз түрдө анын жообун кайтарып бага беремин дейт. Эмне үчүн анда кабыл болбой атат? Анда биз өзүбүзгө кайтышыбыз керек. Мен кимдин пендесимин? Кимден сурап жатамын? Алла Таала эки шарт коюп атат. Биринчи менин пендем бол, андан менден сурагын деп. Ошондо дуабыз кабыл болбой жаткан болсо анда сурашыбыз керек. Мен кимдин пендесимин буга чейин? Нафсин пендеси болуп калдымбы? Шайтандын пендеси болуп калдымбы? Алла Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Афарайта ман иттахада илахаху хава" дейт. Карабайсың бул ушундай бир инсанды дейт, өзүнүн нафсынын каалоосун Кудай кылып алды дейт. Мындай инсандар аз эмес, көп. Өз нафсысын Кудай кылып алган инсан канча жол я Аллах, я Аллах, я Рахман. Эй Аллахым мага ушундай берчи. Я Аллахым мындай кылчы деп дуа кылабыз. Тилибизде Аллахтын атын айтып атабыз. Бирок аталынган нерсе ал нафс болуп атат. Аты Аллахтын атын, улуу Аллахтын атын айтып атабыз, бирок аталынып аткан нерсе бул нафс болуп, шайтан болуп атат. Биз көбүбүз ушундай инсан жалкоо, ушунчалык жалкоолуктан эмне кылабыз?
Кудайдан тилейбиз. Аллахым мага денсаулык бер, мага ушундай кыл деп айтабыз. Бирок эч качан Кудай айткан буйруктарга баш ийгибиз келбейт. Алла Таала эмне дейт? Инналлаха ма'ас-сабирин дейт. Сен сабырдуу бол дейт. Сабырдуу бол дейт. Бирок ким сабырдуу болуп атат? Бир аз машинаң менен туруп калсаң, артыңан келип сигнал берет. Карасаң, жанагы эле мусулман таксырыбыз. Эми эле жашыл күйгөн, жылганыңча болбой сигнал берип артыңан шаштырат. Бир аз эле машинаңды туура кое албай калсаң, артыңан келип тилдеп атат. Кайга кетти сабырыбыз? Газап бул, ачуулануу бул пайгамбарыбыз айтып атат, бул шайтандан дейт. Ушунчалык ачууланабыз. Келинчегибизге ачууланабыз, инибизге ачууланабыз, көчөдө ачууланабыз, базарда ачууланабыз. Бул бүт баары шайтандан. Ачууланып келип, анан Кудайга ey Аллах десең. Алла эмне дейт? Куранда окубадыңбы? Инналлаха ма'ас-сабирин. Мен сабырдуулар менен бирге эртемин дейт. Сен сабырдуу болуп туруп дуа кылсаң, ошондо мен пендем болосуң дейт. Сен ошончалык ачууланып келип туруп мага дуа кылсаң, сен анда менин кулум эмессиң дейт. Сен шайтандын кулусуң, нафстын кулусуң дейт. Же болбосо Алла Таала айтып атат, идфа биллати хия ахсан дейт. Сага бирөө жамандык кылып койгон болсо, ошону жакшыраак жооп бер дейт. Таш менен урганды аш менен ур деп кыргыздар айтып коет. Жамандык кылса, жакшылык кылып коюшубуз керек. Ошондо биз Кудайдын кулу болобуз. Адеп ахлагыбыз жакшы болуш керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Ана заимун би байтин фи алал джаннати лиман хасна хулукуху" дейт. Мен кепилдик беремин бир үйдү дейт. Бейиштин эң төрүндө, бейиштин эң бийик жеринде бир инсанга үйгө кепилдик берем деп пайгамбарыбыз айтып атат. Кандай инсанга кепилдик бересиң, я Расулаллах? Эй Алланын элчиси деп сурасак, эмне дейт? Лиман хасна хулукуху дейт. Кимдин адеп ахлагы жакшы болгон болсо, ошол инсанга мен кепилдик беремин деп атат. Кимиздин адеп ахлагыбыз жакшы болуп атат? Карап көрөлү. Атабыз менен, балабыз менен, келинчегибиз менен, эже карындаштарыбыз менен, кошуналар менен, достор менен болгон адеп ахлагыбызды карап көрөлү. Эгерде жакшы болсо, алхамдулилlah. Пайгамбарыбыз ал кишиге эмне? Бейиштен бир төрүдөн эң бир жакшынака үйдү кепил болуп атат. Бул мисалы кандайча? Бир мисалды айтайын, убактыбыз да бүтүп калды. Эгерде сиз врачка барсаңыз, ооруңуз ушунчалык өтүшүп кеткен болсо, ал врач эмне дейт сизге? Диета карма дейт. Мол тамактарды жегенге болбойт дейт. Көбүнчө камыр оокат, ушундай шашлык, ошого окшогон эң бир кымбат, даамдуу болгон тамактарды көбүнчө ооруга зыян болот. Ошол нерселерден тыйыласыз. 1 ай, 1 жыл, же 5 ай, 6 ай тыйыласың дейт. Врач айтат. Ал оорудан айыгам десең, ушул нерседен тыйылышыңыз керек дейт. Жок, анан сиз, жок мен оорудан да айыккым келет. Бирок ошол эле учурда ушул сиз тыйып койгон нерсени да жегим келет. Ушуларды да жейм десеңиз, анда врач эмне дейт? Жок дейт. Шифа болбой калат дейт. Нафсты тыйышыңыз керек. Майлуу тамак жебеңиз, мындай тамак жебеңиз, камыр оокат жебеңиз, андай мындай деп сизди тыят. Ошол нерседен тыйылсаңыз, жанагы дары, башка нерселер сизге шифа болот. Ошондой эле Алла Таала айтып атат: "Эгерде мен сен дуаңды кабыл кыламын, качан? Ачуулануудан тыйылышың керек. Сабырсыздыктан тыйылышың керек. Калп сүйлөөдөн тыйылышың керек. Анан ошол учурда сен менин пендем болосуң, сен менден сурасаң мен сага жооп беремин" дейт Алла Таала. Жок, анан мен калпта сүйлөймүн, сабырсыз да боломун, кичпейил да болбоймун, текеберленем, бирок ошол учурда "Я Алла" деп сенден ушул нерсени сураймын. Сен жөн эле берип кой десең, Алла Таала жок. Андай мамилем жок дейт инсандар менен. Келиңиздер, ошол себептен бирөөдү жакшылыкка буйрганда, жамандыкка буйрганда дагы ушундай кичпейилдүү болуп, кечиримдүү бололу. Эч качан бирөөдү кагып силкип, балабызды дагы, башка бирөөдү дагы исламга үгүттөбөйлү. Ла икраха фид-дин дейт Алла Таала. Исламда динде мажбурлоо жок. Ошондуктан кичпейилдүү бололу. Хазирети Муса менен Харун дагы Фираунга жөнөткөндө Алла Таала эмне дейт? Факула лаху каулан лаййинан дейт. Ошол Фираунга барып, фараонго барып, акырын, жумшак мамиле менен сүйлөгүлө дейт.
Ошондуктан сизден канчалык күнөөкөр инсан болсо дагы аны кичпейилдүүлүк менен динге чакыралы, динге келбесе эртең күнү кыяматта өзү жооп берет. Бул дүйнөдө ал кишини биз эмне эч нерсе жанына да малына да тийбейбиз, аны менен жакшы мамиле кылып боло беребиз, эртең күнү кыяматта ал киши өзү жооп берип болот. Азыр жаназа дагы бар экен, жума намаздан кийин жаназага турабыз. Канчалык өмүрүбүз узун болбосун, канчалык балабызга өмүрүң узун болсун деп дуа кылбайлы, бул өмүрүбүз аягы жетип токтойт, бир туугандар. Ар бирөөбүздүн башыбызда ушул өлүм бар. Ата бололу, бала бололу айырмабыз жок, өлүм баарыбыздын башына турат. Ошол өлүм келгенге чейин баарыбыз даярданалы. Кудайдан тилеп сурайлы, Кудайдын кулу болуп, бул дүйнөнү таштап чыгып кетели. Ахиру дa'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah'ım. Ушул айтылган мавизалардын баарына амал кылышты өзүң насип эткин ya Allah'ım. Эки дүйнө бактылыгын берген, эки дүйнө жамандыгынан алыс кылгын ya Allah'ım. Биздин адеп ахлагыбыз жакшы болгон инсандардан кыла көргүн ya Allah'ım. Ушул өтүп кеткен инсандардын да жаткан жайы жайлуу, топурактар торкулуу болуп, ушул алдыбызда турган жаназанын дагы күнөөлөрүн Аллахым өзүң кечирип, бейиш бактарыңдан орун берин ya Allah'ım. Канча инсандар бизден дуа үмүттө келип жаздырып атат, канчалаган ушул жерде отурган инсандарыбыз дуа кылып, ya Allah'ım, өзүңүн чыныгы кулуң болушту насип кыл деп жүрөктөрүндө ошол нерсени тилеп отурат, ya Allah'ım. Чындап өзүңүн кулуң болуп, шайтан жана нафстын кулу болуудан өзүң бизди алыс кылгын, ya Allah. Ya Allah'ım, özümüzün jaman adep ahлагыбыздан өзүбүздө ташап өттүк, ya Allah'ım. Ушул жаман адеп ахлагыбыздан өзүң бизди алыс кылгын, ya Allah. Бүткүл Кыргызстан элине тынчтык, аманчылык, токчулук бергин, ya Allah'ım. Ушул жума күнүнүн урматына бүткүл мусулмандардын кылган дуаларыны өзүң райымыңа алып кабыл кылгын, ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.